Fafi hadisul kudsi, hadisi kudside Жаратқан Аллах Таала мындай деп айтады. Хуз ажрака мимман амилта лаху. Ey бендем, ким үчүн кылган болсоң, соңду барып ушунан алып ал дейт. Кээде мына акыркы күндөрү ысырап болчулукка бөгөт коюу башка деп, мына акыркы 6 айдан бери күрөшүп келип атабыз. Бирок айт жакындаганда айттык союлабы союлбайбы да мына. Неге рұқсат жоқ? Бізде эле окшойт го. Пока указ чыга эле экен, президенттин буйругу күчкө кире эле экен деп, ар ким ар нерсени айтып жүр. Сойгондун башкасын аргасын издегендер бар. Чындыгында сойгондо Кудай үчүн деп аткан болсоңор, анда Алла разы болсун. Бирок биздики кээде адамдардын сөзүнө калбайын, кошуналар сөз кылбасын, уят болбойн деген максатта. Карагаш деген жок. Адам дүйнөдө өткөн күнү сою жок десең, сойгусу келгенде, башкаргысы келгенде кантип атам мени ушунча караса. Атамдын 10% бар эле. 10% биригип бир мал соя албайбыз. Уят эмеспи? Ушунча бала тарбияласак аксакалдар айтат. Биз өлгөндө эми бир мал союп кое албаса, бир торпок чалып кадырым жок болсо деген аксакалдар мен тааныймын. Биздин жамаат арасында бар. Эми мен азыр ошол аксакалдарга кайрылам. Бир торпок чалып кадырыңыз барбы жокпу бүгүн көрөбүз. Бүгүн бир торпок эмес, 10 торпок сойсоң дагы рухсат эмес, шарият талап кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кимдеки акчасы болуп туруп, курбандык күнү курбандык чалбаса, анда ал биздин мечиттерге кебесин дейт. Бүгүн 10 балам бар. 10 балама бир торпок чалып, бир кой чалып кадырым жокпу деген аксакалдар бүгүн сынап көр кадырыңыз. Тирүүңдө сойбогон, Кудай талап кылганда союлбаган малдын өлгөнүнөн кийин кереги жок. Тирүүсүндө боздоткон, тирүүсүндө пенсияңды алып ичип койгон, тирүүсүндө сенин атынан карз алып башка банкрот болгон, казино ойноп уттурган балдар өлгөнүнөн кийин намыстанбай эле койсун. Тирүү кезинде урматтайлы, сыйлайлы. Жараткан Аллах Таала Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кимде ким мүмкүнчүлүгү болуп туруп, акчасы бар болуп туруп, курбан айт күнү сойбосун дейт. Атасы өлгөндө деген жок, 40-тыгында деген жок, жылдыгында деген жок. Атасынын атына аш берип, улак берип, элдин баарын маскылып, сөгүнтүп, мушташтырса, регион кылып, облус кылып бөлүштүрсө деген жок, бөлүштүрбөсө деген жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ибрахим пайгамбар баласын курбандык чалган күнү, бүгүн мына биз курбан айтта турабыз, курбан айт күнү акчасы болуп туруп курбандык кылбагандар биздин мечиттерге жолобосун. Кээде атам үчүн эми ушунча бизди тарбияласа, өстүрсө, атам дүйнөдөн өткөндө бир торпок соя албаса, башка 30 000 сомдук торпок чалып атам кадыры жокпу? Ушу молдекелер күйдүрдүңөр, бар жок кошо бересиңер. Адамгерчилик каякта калды? Атага калган урмат каякта калды? Сый каякта калды дейт. Атага болгон урмат, сыймат, сый көпчүлүк менен атадан айрылгандар отурат. Ошол атаңар убагында шариятты динди билбестен, же болбосо акчасын жоктугунан курбандык чала албаган болсо, ошол атаңарга болгон урматыңар, сыйыңар бар боло турган болсо, бүгүн кеч калдыңар. Бирок эртең базар бар, эртеден кийин базар бар. 3 күнгө чейин сойсо болот. Бүгүн сата турган нерсеңди сатып, ала турган нерсеңди алып, эртең сойсоңуздар болот, эртеден кийин сойсоңуздар болот. Шариаттын талабы атага болгон урмат, атага болгон сый мына ушуну менен. Урматтуу жамаат, шарият дайым эле тыя бербейт, тоса бербейт. Тыйганы тоскону убактылуу. Керек болсо 5 убакыт намазда деле тыюулар бар. Асырдан кийин нафил намаз окусаң болбойт, багымдаттан кийин күн чыкканга чейин окусаң болбойт. Болбосо эң сооптуу амалдардын бири. Ошол сыяктуу ысырап кылып, тойдо, башкада ушу кара аштарда ашыкча мал сойгонду тыйган болсок, бүгүнкүдөй моңдой күндөрдө 100-дү, 1000-дү сойсоң дагы ысырап эмес. Эркекче айтканда, эркегиң бүгүн сой. Мана шарият рухсат берет. Атаңар үчүн дагы сооп болот. Ибрахим пайгамбар баласын мууздаганда кандай сооп алган болсо, бүгүн кой союп, ошондой сооп аласыздар. Ибрахим пайгамбар Кудай үчүн эң жакшы көргөн, 80ге кирип көргөн баласын мууздаган. Аллах Таала акыркы мүнөттөргө чейин сынады Ибрахим пайгамбарды. Фаламма аслама, экөө тең ыраазы болуп, ва таллаху лил жабин, жаткырып путун байлап, сойгонго даярдаганга чейин күттүк дейт. Качан ушинтип путу колун байлап баласын, бычагын тартканда бычак өтпөй коет. Ва надайнаху айя Ибрахим, ошон үчүн да биз кыйкырык салдык. Эй Ибрахим, кад саддакта ру'я, иннака залика нажрул мухсинин. Эй Ибрахим, сен Кудайга берген убадаңды аткардың. Сен Кудай үчүн эң жакшы көргөн нерсеңди арнаганга, бергенге даяр болдуң. Иннака залика нажрул мухсинин. Биз жакшылык кылуучулардын ушинтип сыйлайбыз.
وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ. Biz İsmail'in oruna ulu kurbanlık verdik dep mana ошол Cebrail perişte cannattan Allah Taala'nın koşkar alıp kelgendegiz. Bütünдөй perişteler Allah Taala'nın aslında İsmail Aleyhisselam'ın mana ошол kılgan işinin ayağı vay. İsmail Aleyhisselam Kuday Taala'nın aslında en bir avtoritet, ataklı ekendigine tan kalışat. Allah bu balanın hurmatına değiştim özü koşkar jönöttü. Jaratan Allah Taala ayet ve izzeti ve celali. Ululuğuma ant içemin deydi. Eğer men jaratkan perişten her birden kança perişte var ekenini hiç kim bilmeydi Allah'tan başka. Sanı çok perişte var. Cerbetide kumların, toprakın sanı oluşu mümkün, periştenin sanı çok. Uşunçalık köp. Her bir perişte birden koşkor kötörüp kese dağı İsmail'din atası kurbanlıkka çalam. Ya bu ne? İnni ara fil menami enne azbah. Men düşümde seni kurbanlık çalıp atıpmın. Fanzur ma'za tora. Kanday deysin kurbanlık çalganıma dep suraganda balasının жооп берген sözüne tenkelbeydi. Al söz. Ya abati. O atacanım. İffel ma tutmar. Buyurulgan dersengde atkargın. Satacidunu inşallah minas sabirin. Eğer jaratkanım balamdı muzda degen bolsa Kudayдын buyruğunu atkargın. Satacidunu inşallah minas sabirin. Meni sabırlıların katarının davasını. Allah Taala aytat. Her bir perişte birden koşkor kötörüp varsa dağı İsmail'in oğuzundan çıkkan o atakem Allah üçün bolsa meni muzagana dayarmın degen sözü üçün tenkelbeydi üçün. Men bir ele koşkor jönötüp milyon milyar koşkor jönötsem dağı İsmail'in men üçün canım bergendigine tenkelbeydi deydi. İsmail Aleyhisselam özünün mına ошол kılgan işini ayabay maaşırlanıp suktanyp o atakem anta asqa am ana sen bereşensin diye men bereşenim. İbrahim Peygamber o balam men bereşenim deydi. En jakın bolgan bawrumdun bir bölügü bolgan balamды Kuday üçün muzашка dayar boldu. Sana karaganda men bereşenmin dese İsmail Aleyhisselam atake sen emes jomart mert adam menmin deydi. Sende başka balan var deydi. Eki balamdın birösün berip atasın. Mende canım birö deydi. Bir canımды bergenге razımın men bereşenmin dese jaratan Allah Taala kayrılıp ana asqa minkuma. Ekөөңө karaganda men bereşenmin. Ekөөңдү kurbançılık köygöyünün problemasından tutup